Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fiqhul ad'aya. Ol azkar деген Шейх Абдуразак Аль-Бадр топтогон Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан келген суннадағы дуа зикирлердин түшүндүрмөсү. Мына ошол дуалардын биринде бул Муслимде келген ушул дуа. Бул дуада мындай деп айтылат: Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри, ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши, ва аслих ли ахирати аллати фиха маади, вадж'ал хаята зиядатан ли фи кулли хайр, вадж'ал маута рахатан ли мин кулли шар. Бул Муслимде келген сол хадистерде. Бизге белгилүү, бул Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дуасын жаттоо менен биз бул дүйнөдө жана акыретте болгон негизги бүт жакшылыктарды камтыган нерсени жаттайбыз. Абу Бакыр, Ибн Аббас канча деген сахабалардан келет. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан мага ушундай бир дуаны үйрөтүңүзчү, намазымда, үйүмдө айтып жүрөйүн деп. Бул дуаларды Пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бергендей жол менен жаттап алган болсок, кыска дуа, бирок бүт нерсени камтыган нерсе болот. Мына ошол нерсеге биз жаттоого, ошону түшүнүп алууга умтулушубуз керек. Бул дуада мындай караса 5 нерсе суралган, бүт адамдын бактысына камтылган. Акыретин сурап атат, оңдолушун, динин сурап атат, дини түздөлүшүн, жашоосун сурап атат, жашоодо ушул жакшылыкта жашашын, жана өмүрүндө ар бир жакшылыкта башатында болоюн. Өмүрүм өткөн сайын күнүм берекелүү болсун, сооп амалыма амал кошулсун, жакшылыгыма жакшылык кошулсун деп. Ал эми өмүрүнүн аягында өлүмүн дагы ар бир баледен саламаттыкта, ар бир баледен тынчтыкта, жакшылыкта өтүп кетүүнү суранган. Ушу 5 нерсени камтыган дейт. Адам баласы кээде биз Пайгамбар алейхиссалату сүннөтүнөн алыс болсок, жаттагы эле өзү каалагандай айта берсек, балким кээде зыян нерселерди эле адамдын өзүнө суруп алышы мүмкүн. Себеби биз билбейбиз кайсы нерседе биз үчүн жакшылык. Ал эми Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүндө дуаларда кыска нуска, бирок адамдын бактысына байланган, жакшылыгына байланган нерсе камтылат. Мына ушул дуанын башында карасак, Аллахумма аслих ли дини аллади хуа исмату амри. О Аллахым, менин динимди түздөп берчи деп. Себеби ал жашоомдун өзөгү дейт. Жашоомдун өзөгү деген ушул абал менен мен өзүмдү сактай алам. Диним менен мен өзүмдү жаман нерселерден коргой алам. Себеби адамдын дини эң улуу нерсе. Адамдын дини менен адам бактылык сезет. Ушул нерсе үчүн адам жаралган. Эң чоң талап кылган нерсе, эң чоң максаты да ушул. Ман фасада динуху факад хаба ва хасира дуня вал ахир. Кимдин дини бузулган болсо, анда бул дүйнөдө да акыретте да бактысыз да болот. Ошон үчүн васу Аллахи ислаха дин хуа ан юваффика иля тамассук бил китаби ва сунна. Ал эми Аллах Тааламдан ушу динимди түздөп бер дегенде, бул Аллах түшүргөн Куран, китепти, пайгамбар жиберген сүннөттү кармоо. Ошону сахабалардын түшүнүгү менен кармоо. Ушу динимди адашпоо, дининди ихлас менен жалгыз Аллах Тааламга тунук, ширк кылбастан сыйынуу, риядан, бидаттан олак болуу, жана пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчүү. Мына ушу менен адамдын дини эмне болот экен? Түз болот. Канча деген адамдар дин аты менен, бирок динден олак, адашууда. Фа инна тамассука би хадайн аслайн исматун лил абд мина шурури куллиха. Кимде ким ушул эки нерсени бекем кармана турган болсо, Аллахтын түшүргөн китеби Куран жана пайгамбар алейхиссалату вассалам жолу менен бекем кармаса, дини түздөлөт. Ар кандай фитналардан, балелерден олак болот. Умин мудиллатил фитан вал михан вад далалат аллати تضيع الدين والدنيا فنسأل الله أن يصلح لنا ديننا الذي يحفظ لنا جميع أمورنا. Мына адам ушул динин, ыйманын бүт нерседен алдыга койсо, ушул жашоомдун өзөгү, ушу менен гана мен бактылуу боло алам. Ушул динимди, ыйманымды көзүмдүн карегиндей кылып сакташым керек деп ушу алдыга коюу деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам да көрдүңөр, дуада алдыга коюп айтат. О Аллахым, менин динимди, ушул нерсе менен бардык абалымды сактай алам деп атат да. Бардык абалымды сактай алам. Андан кийин васлих ли дуньяя аллати фиха мааши. Ошондой эле менин дүйнөмдү дагы оңдоп берчи дейт. Дүйнөмдү дегенде кайсы дүйнөнү айтып атат? Жашап аткан дүйнөсүн. Дүйнөмдү оңдоп бер. Себеби ал жерде менин тирилигим бар деп атат. Адам жашап бул дүйнөдө жаны денесинде анда тирилиги бар. Ай аслих ли айши фи хади дар алфания ал касира. Ушул кыска дүйнөдө, кыска жашоомдо, ушу тирилигимде мен жашоомду оңдоп берчи дейт. Мындайча айтканда, адал эмгек, адал ырыскы, ошол дүйнөдө өзүнө муктаждык болгон нерселеринде
жакырчылыктан, капырчылыктан, бирөөлөргө муктаж болуп калуудан, ошо бир дүйнөдө бир нерсеге жетпей калып ибадаттан алаксып кетүүдөн, Аллах Тааланын буйругун аткарбай калуудан, Аллах Тааланын буйругун тыйылбай калуудан, ар кандай кайгы-капага, сарсанага батып, дүйнөдөгү бир тардыктан, ушул нерседен мени сактады атат. Үй бүлөсү болосун, мейли аялы, бала чакасы, жашаган жери, ошо тынчтык бүт камтылат. Ошон үчүн Куранда да Алла Таалам эмне деген? Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kimde kim erkek болсун, аял болсун, момун болуп жакшы амалды аткарган болсо, биз ага жакшы жашоону тартуулайбыз деген. Мындайча айтканда, жакшы жашоону бул дүйнөдө бактылуулукту тартуулайбыз. Кээ бир муфассирлер айткан, жакшы жашоо дегенде Аллах адамдын жүрөгүнө тынчтыкты бериши, канаатчылыкты бериши, мээси жүрөгү адал рызкыны бериши, жакшы амалдарга Аллахтын жеңилдик бериши. Жакшы амалдарды өзүңө эле аткарууга жеңилдик берет Алла Таалам. Ушуну хая тойиба дейт. Мына ушул нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам сураган. Себеби кээ бир адамдардын дүйнөсү тардык болсо, жүрөгүндө тынчтык болбосо, мээсинде тынчтык болбосо, стресс, депрессия, сарсана, кайгы ызычуунун артынан дини да калып калат. Ушул кыска жашоомдо дагы мага дүйнөмдү оңдоп бер деп пайгамбар алейхиссалату вассалам сураган. Андан кийин о аслихли ахирати аллати фиха маади. Жана акыретимди дейт. Үчүнчүсү эстеп калгыла. Биринчи динди суранды, түздөрүшүн. Экинчи дүйнөсүн суралды. Себеби адамдын жашоосу ар бир таң аткан сайын Аллахтан берилген белек. Акыретке болгон топ казынаңды толуктап калышка, жакшылыкка жакшылыгыңды кошуп калышка чоң мүмкүнчүлүк бул жашоо. Анан үчүнчүсү эмнени сурап атат? Эми акыретке бараткан жайымды оңдоп берчи деп атат. Ва аслихли ахирати аллати фиха маади. Кайтып барар жерим дейт. Себеби бул дүйнө убактылуу, туруксуз, жашы картаят, тирүүсү өлөт, убакыт бир жерде турбайт. Менин баары бир кайтып бара турган жерим ал акырет дейт. Мына ушул акыретимди оңдоп берчи деп атат, түздөп берчи. Себеби менин кайтар жерим дейт. Мындайча айтканда, сенин ыраазылыгыңа жетүүгө, жакшы амалдар жасоого, чырайлуу жашоого бул дүйнөдө, акыретке даярдыкта барууга, кайтып бара турган жайыма азыкты жыйнап калууга мүмкүнчүлүк берди деп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам эмне деген? Силердин араңарда эң жакшыңар өмүр узак болуп, амалыңар чырайлуу болгону деген. Силердин араңарда эң жаманыңар өмүр узак жана амалы жаман болгон деген. Кээ бир адам үчүн өлүм эрте болгон жакшы. Кээ бир адам үчүн өмүр узак болгон жакшы. Тобо кылбай жамандыкта жүргөн адамга өлүм эрте жакшы. Ал эми жакшылыкта жүргөн адамга өмүр узак болгон жакшы. Андан кийин важал хаята зиядатан ли фи кулли хайр. Төртүнчүсү бул Аллахым ушул менин жашоомду ар бир жакшылыкта ашырып берчи деп атат. Ошон үчүн таң атса кечти күтпө, кечкисе таңды күтпө. Ден соолугуңдан пайдаланып кал, ооруп калганча, өмүрүңдөн пайдаланып кал, өлүп калганча, жаштыгыңан пайдаланып кал, улгайып калганча деп пайгамбардын осуяттары ушул. Адамдын тирүү мүмкүнчүлүгү бар, жашооң бар, ар бир жакшылыкта зияда деген ашырып турушуң керек. Күнүң окшош өтпөсүн деп атат. Аз болсо да билим ал, аз болсо да нафил намаздарды оку, күн чыкса духаны оку, 5 мал намазды убагында оку. Ушунун баардыгы зияда. Эмнеде зияда десе, Аллах Тааланын ыраазылыгына жетиште. Ибадатыңа ибадат кош, жакшылыгыңа жакшылык кош. Себеби жаңы хадисте айткандай, кимдин өмүрү узак болуп, амалы чырайлуу болгон дейт. Амал ошосу менен чырайлуу болот, зиядасы менен. Сойлук амалдарды кылат, садаканы кылат, сооп иштерди жасайт. Анан бешинчиси важа ал маута рахатан ли мин кулли шар. Акырында менин өлүмүмдү дейт, өлүмдү ар бир баледен мени рахат кылды. Айжа ал маута рахатан ли мин кулли хумуму дунья ва гумумиха мин ал фитан вал михан. Ар бир баледен рахат кыл дегени ушул дүйнөдөгү азгырыктардан, ызычуулардан, ар кандай капилеттерден, күнөөлөрдөн, ошол нерседен мени ызычуулардан акыр жаным чыгып, ажалым жетип, өмүрүм бүтөөрдө ушул нерседен мени саламаттыкта кыл деп. Себеби деген адамдар канча деген адамдар өлүм эмне менен бүтөт? Кээ бир адамдар арактын үстүндө өлөт, кээ бир адамдар тобо кылбай өтүп кетет, кээ бир адамдар бузукулукта жүрүп өтүп кетет, кээ бир адамдар ушундай баленин үстүндө жүрүп өлүп кетет, Кудай сактасын. Мына ошол нерседен өзүңдү оолак болушун, жаның чыгып өлүп кетсең дагы ушундай нерседен оолак болуп, акыры өлүмүң ар бир бул дүйнөдөгү баледен эмне болушун тилеп атасың? Рахатта болушуңду. Чындыгында эле ошондой да, кимде ким жаны чыгып кетсе, ушул балелерден оолак болуп кетсе, саламаттыкта өтүп кетсе,
тобонун үстүндө, истигфардын үстүндө, ибадаттын үстүндө, жакшылыкта жүрүп өтүп кеткен болсо, альхамдулилля, ар бир баледен тынчтыкта, саламаттыкта өтүп кеткен болот. Ошон үчүн хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, момун адам деген, момун адам ястариху мин насаби дунья ва адаха иля рахматилля. Бул дүйнөдөгү кайгападан, оорчулуктарынан, ызы чууларынан эс алат деген, өтүп кеткенде. Ал Алла Тааламдын ырайымына кайтат деген. Ал эми бузук адам болсо, ястариху минхул ибад. Ал эми бузук адамдан өлгөндө кимдер эс алат? Адамдар, жер эс алат экен. Дарактар эс алат. Керек болсо айбандар эс алат деген. Эмне үчүн? Себеби бузук адамдын жаны тирүү болгон сайын ал дайыма башкаларга эмнеде? Дайыма зыянда болот. Мейли айбандарга болсун, мейли жерде болсун, мейли адамдарга болсун. Ал өлсө, андан башка жандыктар эс алат экен. Ал эми момун адам өлсө, ал өзү эс алат экен. Себеби бул дүйнөдөгү оорчулуктардан, кыйынчылыктардан. Мына көрдүңүздөрбү? Ушул 5 нерсени пайгамбар алейхиссалату вассалам суранган. Ушул нерсени биз дуабызда жаттап алайлы. Намаздарда айтайлы, дуаларыбызда айтайлы. Мен транскрипциясындагы анан эмесинде чыгарып коем. Жаттап аласыздар кыргызчасы менен каналга. Шейх Абдуразак Албадыр айтат, кимди ким ушуну жаттап алып намаздарында айтса, жума күндө асырдан шамга чейин убакта саждаларында айткан болсо, ошол дуа кабыл боло турган убакка туш болуп калсак, эмне деген жакшылык. 5 нерсе. Бүт азыр адамга сурасачы, сен ушундай бир жакшылыкты сурачы десе, кандай гана жакшылык сурабасын, ушул 5 нерсенин ичинде бар. Бул дуанын ичинде. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кээде кыска дуа айтат, бүт нерсе камтылган. Биз кээде өзүнчө сурайбыз да, мисалы, имандай ал бер, сойлук бала бер, же болбосо акчамды бер, ден соолук бер деп. Бирден. А бул дуада бүттүгүн не жакшылыкты сурасаң, ушул 5 нерсенин ичинен таап берсе болот. Ошон үчүн кыска учурда, кыска дуа адам жаттап алса, бүт жакшылыкты камтыйт. Бул дуадагы пайдалар. Биринчи пайда, салахуддин мукаддамун аля кулли шей. Адамдын дини түзөлүшү бүт нерседен алдыда туруш керек. Биринчи пайда. Дуада ушул маани чыгып атат. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам биринчи эле динин түздөлүшүн сурап атат. Динин оңолушун сурап атат. Дининди түздөсөң, бүт нерсенин үстүндө турат. Кээ бир адамдар кээде эмне дүйнөсүн ойлойт, кээ бир ден соолугун ойлойт, кээ бир тек гана ишин ойлойт. Ошол адам динин көзүнүн карегиндей сакташ керек. Иманын. Ушул нерсе жашоодо бүт нерсенин алдында туруш керек. Экинчи пайда, яжузу суалуллахи салаха умури дунья. Аллах Тааламдан ушул жашоодогу дүйнөңдүн абалын түздөлүшүн сураса болот. Кээ бир адамдар ойлойт да, ушундай түшүнүктөр бар да. Дүйнө ишин сурабай эле коюш керек деп. Дүйнөдө ишиң дагы кандай болбосун, дүйнөнүн ичиндеги амалдарды, мейли жумуш сура, Алла Тааламдан жакшылык, өңкүчүлүк сура, жашоонун оңолушун сура, болот сураса. Үчүнчүдөн, аль-муслим яжмау байна дунья вал ахира. Мусулман адам дүйнөсүн дагы, анан ахиреттин да калтырбаш керек. Кээ бир адамдар ахирет деп дүйнөсүн таштап салат. Кээ бир адамдар дүйнө иши деп ахиреттин таштап салат. Экөөнүн тең бирге жыйнап, бирок динин алдыга коюп жашаш керек. Ошон үчүн бу жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам динди эле сураган жок. Дүйнөсүн да сурап атат. Дүйнөмдү да оңдоп бер деп. Төртүнчүдөн, турил умр ни'матун ида сахабахул амалус солих. Адамдын өмүрү узак болгону жакшылык бир шарт менен. Эгерде ал адамдын өмүрүндө жакшы амал менен коштолсо. Кээ бир адамдар алкаш, арак ичип жүрөт, же наркоман, же намаздан оолак, бузук ишчи, ууру. Ошентип өмүрү улана беришип эмне болот экен? Ал адам үчүн зыян. Ал эми жакшылыкта жүрө берген адам үчүн өмүрүнүн узак болгондугу ал үчүн пайда. Бул дуада да ушул нерсе камтылып атат. Бешинчиден, аль-мауту лейса шарран мутлакан, бал код якуну рахатан лил муъмин. Өлүм деген бул абсолюттук түрдө бир жаман нерсе эмес. Өлүм деген бул чоң бале эмес. Кээ бир учурда момун үчүн эмне болот экен өлүм? Пайдалуу болот. Жакшылык болот. Кантип пайдалуу жакшылык болот? Жана дуада айткандай, о Аллахым, менин жанымдын чыгышы, бул дүйнө менен кош айтышым мен үчүн жакшы болсо, анда ошону бер деп дуа кылган. Кээ бир учурда фитна болот, козголоң, кызычуулар, жанында бузук иштер болуп, кээ бир адам бузулуп кетиши мүмкүн. Ошого жеткизбей кээ бир адамдарды Алла Таалам эмне кылып коет? Жанын алып кетет. Ошондой бузукка аралашпасын деп, бузулуп кетпесин деп. Ошол учурда ал адам үчүн эмне? Өмүр, өлүмү жакшы болуп саналат. Ал эми жакшылыкта жүрө берген болсо, өмүрү узак болсо, ал үчүн ал дагы жакшы. Эми бул баардык жер учурда бирдей кайтпайт адамдар. Кээ бир адамдар үчүн узак өмүр болгон жакшы, кээ бир адамдарга орто. Алтынчыдан, аъдаму ма ямликул инсан динаху.
Адамдын эң чоң ээлик кылган нерсеси мүлккө не билесиңерби? Дини. Көздүн карегиндей сактай турган нерсе дини. Ден соолуганда өйдө, үй бүлөңгөндө өйдө тура турган нерсе. Дини оң болсо адамдын бүт амалы оң болот. Ошон үчүн ал көздүн карегиде эле калып калбаш керек. Ошо динин оңдой турган, түздөй турган нерсеге, илимге, жакшылыкка адам умтулуш керек. 7-ден ямбагил муъмин ан юктира мин хада дуа сабахан ва масаан ва индал кар. Мусулман адам могу дуаны жаттап алып, дайыма не кылыш керек? Айтып туруш керек. Нафил намаздарында, саждаңда, жумадан жана асырдан шамга чейинки убакыттарда, эфтеме тахажжуд намазыңда, себеби кээде кыска убакытта дуа кыла турган учурда адам ар нерсени айта бериши мүмкүн да. Аллахым муну бер, тигини бер, муну бер. Бул жок, муну сурап калсаң 5 нерсени. Бүт жакшылыкты сураган болосуң. Элестеткиле, бир дуа жаттоо менен бүт жакшылыкты айткан болосуң. 8-ден ман аслаха ма байнаху ва байналлах аслахаллаху лаху динаху ва дуньяху ва ахирата. Кимде ким Алла Таала менен мамилесин оңдой турган болсо, Аллах Таала манын динин оңдоп берет, дүйнөсүн оңдоп берет, ахиретин оңдоп берет, жашоосун оңдоп берет. Бул шарт. Аллах менен мамилеңди оңдо, ахиретиң да оң болот, дүйнөң да оң болот, жашооң да оң болот. 9-дан хада дуа юраббил муслим аля тартиби аулавияти. Ад-дин аввалан, сумма дунья, сумма листида лил ахира. Бул мындай приоритетти да үйрөтүп атат бул дуада. То есть эң зарылдан баштады. Илим алууда дагы, жашоодо эң зарылдан баштаса, анан кээ бир учурда адам моюнундагы милдетти аткарбай туруп башка бир нерсеге кетип калат. 5 мал намазды аткарбайт, карасаң тесме кылып зикир кылам дейт. 5 мал намазды аткарбайт, мен бир сооп иш кылайын дедим эле дейт. Бул адамда чаташу, шайтан ушундай жол менен кирет. Адам биринчи эң моюнунда милдетин аткарыш керек. 5 мал намазга биринчи бекем болуш керек. Мына ошо берде да көрдүңөр, биринчи ошо тартипти үйрөтүп атат. Биринчи адам динин түздөлүшүн, дүйнөсүн түздөлүшү, андан кийин анан ахиретке болгон даярдыктын түздөшү. Хада дуа юадду мин ажмал адия набавия лианнаху саала Аллаха фихи салахад-дин ва салахад-дунья ва салахал-ахира ва баракатул хая ва хуснул хатима. Мына ушул 5 нерсе пайгамбар алейхиссалату вассалам дуасында келди, камтылып. Биринчиден диндин түздөлүшү, экинчи дүйнөнүн оң болушу, дүйнөсүнүн, үчүнчүдөн акыретинин оң болушу, төртүнчүдөн жашоосунун берекелүү болушу, ал 4-ден, 5-ден өлүмү чырайлуу болушу. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дуаларында карасаңар, дайыма айтчу: Аллахума айна ала дикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Ва Аллахым, сага сени эстөөгө, чырайлуу ибадат кылууга, сага шүгүр кылууга мага жардам берчи деген. Мына ушул нерсе менен биз алхамдулилlah 5 нерсени сурайт экенбиз. Бул дүйнө жана ахиреттеги жакшылык нерселерден, эң негиз нерселерден. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بجوامع الدعاء ويحث عليها لأنها تجمع المقاصد العظيمة بألفاظ قليلة ومعان واسعة. Пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү жашоосунда кызыктырган, чакырган ушу дуаларды жаттоого. Себеби дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам дуасы Аллахтын кабары менен айтылат, вахий менен. Аллах Таалам баарыбыздын динибизди, дүйнөбүздү, ахиретибизди, жашоодо абалыбызды жана өлүмүбүздү баардыгын жакшылыкка берсин. Өмүрүбүздү жакшылыкка пайдаланып калууга, ахиретке азык даярдап калууга жеңилдик берсин. Саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.